көп убакыттан бери кино театр тармагында тынымсыз эмгектенип келе жаткан актриса Айнура Тургунбаева кесип тандоодон жаңылган эмес. Талантын жараткандан берилген ырыскы деп ойлойт. Анткени кичинесинен эле искусствого жакын болуп чоңойгон. Ал эми тамаша көйлүк актриса айымга атасынан өткөн. Эми куудул экенин билген эмесмин, бирок бала жакта билбейсиң, куудул трагедия деген билбейсиң да, курсаң точ эле болду. Эртең менен саат 7 туруп эле тантип кетчүмүн менчи. Айылдагы эң атаманы дагы, балдарды уюштуруучу да мен болчумун. Актрисанын айтымында учурда элди күлдүрүү кыйын. Кээде куудул айым сахнага чыгып сөз сүйлөй электе эле эл күлгөн болот. Айрым учурларда тердеп кургап болгон өнөрүнүн баарын көрсөтүп жатышса да, элге тамашалар өтүмдүү болбой калган учурлар да болоорун айтат. Апаларга жүгүнүп кой. Не буду я жүгүнгөз, вы что, запарили меня, блин? Жардык нерсе Не буду я Эми элге жеңил эле тамашалары өтүмдүү да. Мына мисалы трагедияны эметсеңчи, трагедиягачы мисалы кинолорду деле биздики жеңилдерди, комедияларды коюп кылып атпайлыкпы? Элдер биздики пока эметип электер драмаларгачы, мисалы Боздогон, триллер, тигилергечи. Көбүнчөсү кичине өзүнүн жашоосу эле момундай болуп атпайбы? Эл актрисаны Сакиш Бопуш тандеми түзүлгөндөн тарта тааный баштаган. Өнөктөштөр 1990 жылдан бери ар кандай интермедияларды, тамашаларды, спектакльдерди чогуу аткарып келе жатышат. Актрисага берилген суроолордун көпчүлүгү дагы өнөктөшүнө байланыштуу болот. Сиздин тамагыңыз. Сизге биринчи алып келген турбайбы? Күйөөсү аял деп айтат да, жаттап калбадымбы? Күйөөсү аялы деп айтышат, азыр эми 90% билип калды, что биз бир жаңы эме партнер экенибизди билип калды. А бул Марат менен өмүр бою эле ушул жерде ишке келсек деле ошол, киного барсак деле Марат, тойго барсам деле Марат, көчөдө жүрсөк деле Марат, көбүнчө ушу менен көп жүрүп калды да. Аял заты үчүн эң коркунучтуу нерсе жалгыздык деп ойлойт. Бул сезимдер Айнура айымга спектакль, концерт, шан шөкөттөрдөн кийин үйгө барганда билинет. Көп актрисалардан, актерлордун арасында семья жагынан көбүрөөк кичине аксап калышат да. Анан жумуш, пул, анан тияка гастроль, пастроль деп атып, өзүңдүн жеке турмушуңду ойлобой калат экенсиң да. Кудагый, түрүү коюп келдиңиздерби? Абей кудагый. Түрүү кой болбогондо өлүк кой алып келип. Кызыгы ал өзүн куудулмун деп ойлобойт. Куудул деп жөн гана эл атап койгонун айтат. Эсептебейм мен. Мен эмне үчүн эсептешим керек куудул деп? Анда жакпай калабыз го, элестесем мен куудул деп эми эл койгондо биз течем сүйлөсөк каткырып. Ай, Шарапат! Музага су бербейсиңби? Ай, Шарапат! Жооптуру жемеп келбейсиңби? Ай, Шарапат! Кирлерди жуубайсыңбы? Ай, Шарапат! 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 Тооктордун жумурткасы чоң таң боло. Курица, дайте мне яйцо. Айнура Тургунбаеванын сахнадагы эң жакын курбусу кино жаратуучу Ырыс Жоомартова да көпчүлүк тасмаларда комедиялык образдарды жаратып келет. Учурда актриса айым бир нече комедиялык жаңы тасмалардын үстүндө иштеп жаткан убагы экен. Режиссер болгондуктан, ролду көп аткарбастан көпчүлүк басымды режиссерлукка жасап, анан эмнегедир кыргыз элимдин, ушу жөнөкөй элимдин маанайын көтөрүш үчүн ар кайсы идеяларды ойлоп таап, ошондой бир иш менен алек болуп жүрөм азыр. Ажатканага баргың келет о? Жок. Өзгөчө беттеги бурчтарга пайдалуу дейт. Ырыс айымдын чыгармачылыгына жардам берген адам анын жолдошу. Чыгармачыл айымдын жанында көтөрүмдүү, токтоо адам болсо гана жаңы эргүү, жаңы идея пайда болот деп ойлойт. Ошол үй бүлө жагынан мен абдан бактылуумун. Себеби мен сөзүмдү уккан, сөзүмдү эки кылбаган, мага эркиндик берген күйөөм бар. Ал адамда каалоо болсо, каарыганда деле окуса болот деп ойлойт. Өзүнүн жети жогорку билими бар. Кызыгы буга чейин билими башка болгон болсо, эми гана искусство университетинин режиссура бөлүмүн аяктап отурат. Ой, салем, ошону берип атканыбызды. Мен аябай жеңил жасап кеттим да, бодуфлексти. Сакиш эжеңер абдан кыйналды. Проблемаларды чечиш керек. Айрымдар акча табуу үчүн кино тартышса, ал өзүнүн жан дүйнөсүн азыктандыруу үчүн жана элдин жан дүйнөсүнүн кемтигин толтуруу үчүн тасма жаратат. Айнура Тургунбаева катышкан тасмалардын жаратуучусу Ырыс Жоомартова. Актрисанын айтымында Айнура айым менен иштешүү ага жеңил. Сен кайдан чыга калдың, жердин бүтүндей болуп? Мен 6-дан кийин диета кармайм. Если ты еще раз к ней пристанешь, я тебя припечатаю к этой стене. Ясно тебе? А ты из где приехал?
Актриса айымдардын акыркы эмгектери болуп, апал үпөл тасмасы болуп эсептелинет. Индия кино тасмасындагы Зита Гитанын образдарын кыргыз актерлору аткарган. Айжан Нурманбет кызы, Алтын Сакиев, Нью ТВ таң маанай программасы.